Қазақстандық сүрөтчү Улуу Британияда өткөн эл аралык сынакта мыкты деп табылды. Golden Time Talent сынагында Асемгүл Сүлейменованын эне жана бала чыгармасы сүрөт номинациясында жеңүүчү деп табылды. Анын сүрөтүнө дүйнөнүн бардык булуң бурчунан келген жогорку класстагы адистер татыктуу баасын беришти. Я вообще не ожидала. Я, если честно, на какие-то места вообще не рассчитывала. Чынын айтсам, мен такыр эле байге алам деп ойлогон эмесмин. Эч кандай үмүт да болгон эмес. Анткени ал жерде дүйнөнүн эң мыкты кыл калем чеберлери өз эмгектерин көрсөтүштү. Болгону алдыдагы убакытта Лондондо өткөн эл аралык сынакка катышканымды айткым келет. Мен дагы эле ишене албай турам. Бул мен үчүн күтүүсүз сыйлык болду. Проводится. И то, что я получу какие-то призовые места, я вообще не ожидала. Для меня было сюрпризом. Чебердин айтымында бул сүрөттүн өзгөчө энергиясы бар, жан дүйнөгө абдан жакын. На ней изображена моя ене и муж в 3-летнем возрасте. В 95 году они снимались в фильме «Жамбылдын жастык шагы». Сүрөттө кайненем жана 3 жаштагы жолдошум тартылган. 1995-жылы Жамбылдын жаштык чагы тасмасына тартылышкан. Анда ал киши Жамбылдын жеңесинин ролун ойногон. Бул үзүндү мага абдан жакты. Анда күнүмдүк жашоого эч кандай түйшүгү жок апасын карап отурган бала тартылган. Мен бул чыгарманы полотного түшүргүм келди. Эмгекти көргөндөр апамдан өзгөчө жылуулукту сезип, алардын жан дүйнөсүндө тынчтык, бейпилдик орноорун айтышат. Холсте. И даже некоторые вот подмечают, что у нее очень такой взгляд, как бы сказать, душевный. Все говорят, что она такая душевная, что уютно становится.